Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, hurmatlı oğursanlar, harbanızlar. Bugün buyursa Ramazan ayının en akırkı günü, Arafa gün bugün buyursa. Hurmatlı mekendештер, bugün biz akırkı günü bir özgöçө жерге iftarlık кылып атабыз. Албетте бул кайсыл жер десеңиздер. Эми баягы жаңылбас, жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Ар кандай кырдаалдар менен, ар кандай күнөөлөр менен кирип кеткен, балким мындай күнөөсү жок эле кирип кеткен бир туугандарыбыз бардыр. Ушу кыскасы ушул СИЗОго iftarlık kılıp atабыз. Осы шаруа мындай күрүч, майын, союшун союп дегендей бүт нан, пан, суусундук, салатына бардыгын, кыскасы ар кандай бардык ушул бир iftarlık кыла тургандагыдай иншалла азык түлүгүн алып алып базардан кетип бараткан чагыбыз туугандар. Ушундай. Рахмат, байрамыңыздар менен дагы бир жолу кармаган орозоңуздар далафам калган болсун иншалла. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу азыр СИЗОго азык түлүгүбүздү алып бараар менен эми кайрадан мындай болгон продуктыларды жүктөп алып Нокен базар коргонуна көздөй кетип баратабыз. Буюрса, сала беребиз. Кеч болду, ифтарга жарым саат гана убакыт калды. Бардык азык түлүк бар да бул жерде. 5 литр май, кум шекер, Урматтуу мекендештер, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн Рамазан айынын эң акыркы күнү. Салам алейкум. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Урматтуу мекендештер, мен бүгүн сиздердин, элибиздин акыркы ыйык-сандарын даректерине жеткирип жүрөм. Ушул муктаждарды кыдырып, аралап дегендей, анан буга чейин көрдүңүздөр, ифтарлыктар болду дегендей. Бул жерде азыр чыныгы аябай бир оор болгон эки муктаж бир тууганыбыз бар экен да. Эжике, сиз апасы болосузбу? Экөө тең балаңызбы? Ооба. Канча болду булар коляскада болгонуна? Бул туулгандан бери коляскада булар. Нокен району Мас айлап Маса. Бул балаңызчы, бияк балаңыз? Буну ушу жатышы ушу. Канча болду буларга? Буну ошо төрөлгөндөн бери ушу. Экөө теңби? Экөө эгизби? Жок, бунусу Бактияржан, бунусу Рустамжан. Канча жашта аралыгы? 89, 85. Экөөнү өзүңүз карайсыз? Өзүм карайм, жардам берип турганым жок. Өзүм ден соолугум деле начар, күйөөм дагы начар. Азыр чыгып кеткен аксакал күйөөңүз? Күйөөм ошо. Канча балаңыз бар негизи? Экөө эле. Эки эле балаңыз барбы? Экөө эле, башка жок. Больница алып барып көргөнсүзбү? Эмнеден Бардык, башка кылдык, эч жардам болбоду, эч жерден жардам болбоду. Немеям болбоду. Сүйлөп түшүнө алабы? Түшүнөт муну, сүйлөйт муну. Сиз атыңыз ким? Мейли, мен сизди кыйнабайм. Менин атым Медер болот. Мен кийин дагы орозо бүткөндө кеңири келип сиздер менен таанышып кетем, Мен сиздерди түшүндүм, Эжике, бүгүн ушул орозонун эң акыркы күнү ошо азык-түлүк, продукт таркатып, зекеттерди жеткирип даректерине эме кылып атты элек. Бүгүн ушул жакка келип калдык. Мен бул муктаждыкты көрүп алып, эми сөз менен айтыш кыйын. Негизи жардам берем дегендерге кандай кылып эме кылып кетсек болот? Номериңиз, WhatsApp'ыңыз барбы? Бар. Айта аласызбы? Ооба. Айтыңызчы номериңизди. 07 704 04 08 59. Кайталап койсоңуз. 704 08 704 704 04 08 59. Ana ушул номерге байланышсаңыздар болот. Мен комментарийда ушул эженин номерин калтырып кетейин. Эгерде мүмкүнчүлүк болгон болсо, колдон келиши кол кабыш кылып кетсеңиздер болот. Эжике, негизи ар бир үйгө бүгүн бирден конверт растадык элек. Бул жерде мынакей ушу бала чакага бирдемкеге немесин кыласа, муну салыңыз. Ооз ачып, эртеңки орозо айт майрамын жакшы өткөрүп, жакшы тососуздар, Ал эми азык түлүк менен балдарга жакшы
Ушул тамак ашына кичине болсо дагы жарап неме алсына. Рахмат. Ооба, дагы бир кийинчиликте кеңири келгенде дагы да таанышабыз буюрса, Мен балдарыңыздын акыбалын түшүндүм, көрдүм, бирок дагы бизде азык-түлүктөр бар эле, даректерине жеткирип алып, Рамазан ороздон кийин буюрса дагы бир келебиз эжеке. Майлы. Түшүнүктүү. Мейлиңиз жакшы туруңуздар, Орозлор кабыл болсун, Алла таалам шифасын берсин, жеңилден берсин, мейлиңиздерге эжеке. Аябай бир чоң сыймылда биртуандарыбыз келген мекендештер, кыргызстандыктар урматтуу. Алла таалам жеңилден берсин. Чыныгы муктаждык мына көрдүңүздөр. Чыныгы муктаждык. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу биртуандар. Бүгүн Рамазан айынын эң акыркы күнү, сонун күндөрдө сонун иштерге себепкер болуп жүрөбүз. Бүгүнкү ифтарлыгыбыз мына ушул үйгө насип кылган экен. Ушул биртуандарыбыз менен насип кылган экен. Алла чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Бүгүн мынакей ушул жерде мындай айтканда бизди күтүп аткан үй бүлөнүн астында ифтарлык кылып калдык да. Албетте, урматтуу мекендештер, биз Жалал Абад областынын Окен районуна караштуу кайсы айыл өкмөт? Мас айыл өкмөтүн кылабыз. Азыр Садырбаев айыл өкмөтү. Садырбаев айыл өкмөтүндөбүз. Тайыр ажы абабызды жакшы тааныйсыздар, билесиздер. Бүгүн ажы абабыз менен кеңешип ушул Нокендеги муктаждардын адрестерин берсеңиз, биз чакан болгон ушундай азык-түлүк продуктыларыбызды колубуздан келишинче бир жардамдарыбызды, ихсандарыбызды, зекеттерибизди жеткирели деп ажы абабыз менен кеңештик элек. Чындыгында биз күткөндөгүдөй муктаждардын адрестерин берди. Анан бул жерде аябай мындай таң каларлык нерселер болуп калды да багындай. Чындыгында Кудай таалам ушундай бир чебер деп биз күтпөгөн нерселерди астыңан жолуктура берет. Же болбосо булар күтпөгөн нерсени астыңа алып келип коет дегендейчи, ушундай нерсе да. Ажабай, туура айтамбы? Туура. Кантасыз, ден соолук жакшыбы? Туура, шүгүр, алхамдулилла жакшы. Орозлор кабыл болсун. Рахмат, чогуу. Орозону аман эсен өткөрүп алдыңызбы? Кудай кааласа, иншалла. Алла разы болсун. Бүгүн мына ушул ишке кошо биргеликте себепкер болуп турабыз. Азыр буга чейин Жалал Абад областынын казысы устазыбыз Нематулла ажы менен биргеликте бир сонун керемет ишке себепкер болуп, анан кайра келип, мына азыр Тайыр ажы баба менен ушул иштерге себепкер болуп жүрөбүз. Эми бул биртуандарыбыз боюнча сиз кыскача айтып кетсеңиз, канчадан бери негизи тааныйсыз, билесиз? Мен буларды кичинекейден бери тааныйм, бирок өтө эле мындай катнашып эмес го, бирок тиги келинибиздин ушу проблемасы болгонун өзүбүз дагы анча-мынча келип кабар алып турабыз. Билебиз, ушу көзүнөн бир аз ушу көзү ооруп, көзүнөн ушу азыр көрбөй калып, ушунан ошого бир өзүбүз тиленчилик. Мен келсем бир айтып калдым магачы. Аке, эгер мүмкүнчүлүк болсо бир Медер Сапарбаев деп бир бейспи үмүтүм ошондон бар эле, ушу Кудай кааласа көзүм көрүп калар себеп чыгып калса деди эле. Алланын мына бүгүн уек орозо күнү ушу акыркы күнгө туура келиптир. Бир Алланын можизасы экен бүгүн көрүп. Алиги Медер мага чалса, мен бир эле ушуну айтып, ушул үй бүлөнү айттым эле, ушу менен бүгүн ушу үй бүлөнү кубанып турабыз. Кудай буюрса себепчи болуп, ушу Медер таксыр ушу келинибиз дагы ушу кыздарынын, уулунун урматын көрүп жашоого жакшы бир үмүт тартылат деп ойлойбуз. Сизге кош келипсиз. Дайым ушу сиздин иштериңизди жакшы билебиз. Алла таала дагы иштериңизге ийгилик жарала берсин, дагы дайым ушу бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу мекендештер, эми эмне болгон маселе, кандай маселе деп атсаңыздар керек, келиңиздер, мен бир кыскача билейин, анан бир кийинки орозодон кийин бир кеңири эфир кылып чыгарып берем. Бул эжекебиз жана эжекебиздин азыр 7де окуйт экен, 3-классында бизге ушул телефон соц тармак аркылуу кайрылып жүрчү экен. Анан баягы насип эмес экен, ушу келе албай иш көбөйүп кетсе керек да, бир агабыз бирде бир үйдүн ачылышына барып кайрылганы эсимде. Макул, барабыз, өтөбүз дедик элек, ошондон кийин агабыз да кайрылбай жок болуп кетти. Анан бизге эми кайрылгандар, жазгандар көп да, анын баарын тизмектеп жетише албай каласың. Ошого насиби бүгүн экен. Азыр агам айтып күлүп атам, мына сиз аркабыздан кайрылып жүргөн маселени Алла таала мына астыңызга алып келип койду. Болгондо дагы Озо чардын астында ушундай бир керемет сонун ифтарлыктын астында болуп калдык. Салам алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Валейкум ассалам, жакшы. Сиздин аты жөнүңүз ким эле? Атым Уларбек. Канча балаңыз бар? 1 уул 4, 3 кызым бар. Бул эжебиз келинчегиңиз. Келинчегим болот. Бизге эмне маселе менен кайрылып жүрчүңүз буга чейин? Келиңиз бир айтып бериңизчи кыскараак.
Буга чейин ошо келинчегим ушу көзүнүн эмесине кайрылып жүрчү элем ошо. Көзү азизбежи? Ооба. Ушу жакшы эле көрүп жүрчү эле ошо. Жакында эле 7 жыл болуп калды. Жакшы көрбөй калды ошо. Азыр кандай такыр көрбөй калдыбы? Кеңиз өзүнөн сурайлычы. Эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Көзүңүз кандай такыр көрбөй калдыбы азыр? Бир көзүм такыр көрбөйт. Ошо Турецкий клиникага операция жасаткан көзүм кичине жарыкты сезип, светтин жанганын, күндүн чыкканын, айдын батканын көргөнүнө шүгүрлөр кылып эле ошо мен отурам азыр, Кудайга шүгүр эле. Бирок адамдардын аркы көрбөйт, туман болуп. Мурда кадимкидей көрчү белеңиз жаш кезиңизде? Ооба, эч мындай биздин эч кимибизде көз оору болгон эмес да. Кайсыл жерлерге кайрылдыңыз? Мен Кочкор Атада Булдуровка баргам, Булдуров. Башка дагы башка. Ошто жаттым клиникасын. Ош мемеде жатып жүрдүм тынбай эле. Анан Авангардка бардым. Өзбекстанга кайта барып. Эмне дешти алар? Алар эмне деген жообун айтышты эжеке? Аны текшериш керек, анан деп ошентишти. Анан чыгарактары таза, балким Кудайдын можизасы болуп көрүп кетишиңиз мүмкүн деп эле ошондой жоопторду уктук. Секин постепенно көрүп калышыңызга мүмкүн деген жоопторду уккан болчук. Азыр эми алдыда ниетиңиз ушул бир Индияга барып айтып атасыз го сөзүңүздө. Индияга барып бир көрүнүп келсем деп аттыңыз беле? Ооба, ошо Индияга барып бир врач менен таанышып калып, ал айткан, сиңдим көз айткан, ал жака врачтар менен сүйлөшсө келип, башын аппаратка тартайлы, ошо карап, анан кийин жобун айтабыз деген. Ошон үчүн Ал жака азыр эмненин айынан бара албай атасыз? бизде азыр кичине финансы жактан кыйналабыз. Каражат маселесинен да. Каражат жагынан кыйналып турабыз. Анан ошого Түшүнүктүү, мен түшүндүм. Сизди көпкө кыйнабайын. Канча балаңыз бар дедиңиз? 4 балабыз бар. Балабыз 4 бала. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, Рамазан айынын эң акыркы күнү. Мен азыр эжебиздин Мбанк номерлери бар экен сурасам, эфир алдында жазып кетейин, өзүнө да айттырып кетейин. Анан колдон келишинче бүгүн акыркы күн Рамазан айынын. Көмөктөшөлү дагы бир азыр Тайра жобомда айтып, келмедер ушул ишти бир колго алып туруп, биз дагы ушул Нокен эли менен биргеликте колдон келишинче чогулталы, ушул барам деген жерине алып барып, бир балким жакшы шифааны ошол жерден таап калар деген ажабам бир жакшы сунуш болуп атат. Ошого мен сиздерге да кайрылып кетем. Бул Нокен эли чындыгында бир өзү кайрымдуу, берешен, айкөл эл, ынтымак эл. Баткенге бир алып барганда 500 миңге чейин каражаттарын, жардамдарын алып барып келген эл. Канчалаган эли журтубузга жардамын аянбастан кол сунуп келген эл чындыгында. Ошого мен Нокен элине да ыраазычылык билдирем жана Нокен элине дагы кайрылып кетем. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жалпы элибиз ушул эжебизге бир орозонун акырында сонун кол сунуп калалы дейт элем. Мбанк номериңиз жатка билесизби? Ооба. Айтсаңыз. 0730 30 01 79. 700 менен 30 01 79 мына ушул номерге колуңуздардан келишинче урматтуу мекендештер кайрылып жардамыңыздарды берип кетсеңиздер болот. Анан биз мындай болгон бүгүн ушул продукталар менен кошо чакан конверттер дагы таратып жүрдүк элек. Ушулга бир балдарга бир керектүү нерсесин азбын нерсе болсо да бир жумшап коебуз. Анан эжеке дагы бир келип кетебиз буюрса, келип чыгарып кетебиз буюрса, дагы элге кайрылып кетебиз. Бир жакшы бир мүмкүнчүлүгүбүздүн колунан келишинче жардам берген аракет кылабыз. Азыр бизде дагы ушул продукталар бар эле, даректерине жеткирип алайлы ажаба. Туура түшүнөсүздөр, мен кичине шашып калдым, бирок Кудай кааласа бир келем. Азыр ажабам айткандай колдон келишинче аракет кылабыз эми. Түшүнүктүү, башка маселе жокпу аба? Башка маселе жок. Башка финансы каражат жагынан. Маселе каражат маселе экен. Урматтуу туугандар, үйдүн мындай айланасы эми азыр караң болуп калды. Кийинкиде ушул бир толук чыгарып кетейин, толук сиздер менен бөлүшүп кетейин. Чындыгында муктаждык далилденип көрүнө эле турат. Азыр кыздарын атайын эфирге чыгарбай алып койдук. Кичинекей кезинде ушинтип кайрылып жүргөнмүн деп атат. Ушул балдардын баягындай тилегин орундатайлы деп мен сиздерге кайрылып суранып кетер элем. Сизге дагы чоң рахмат ажаба. Алла ыраазы болсун. Азыр ажабамдын сунушу менен мына биздин Ак ниет аманат коомдук фонду эч качан улутка бөлгөн эмес. Мисалы да оорусуна да үй салып бергенбиз, билесиздер. Биздин эле туугандар мына ушул эч кандай улут, татарына деле, өзбегине деле, башкасына деле кол сунуп келгенбиз. Эч качан эч кимди бөлүп, же болбосо жанагындай алып келген эмеспиз. Азыр дагы мына ушул Нокенде Кудайга шүгүр буга чейин 2
бир тууганыбызга кирип чыктык. Мына ошол бир туугандарыбыз дагы улуту кыргыз эмес, бирок ошентсе дагы колдон келишинче кол сунуп кайтайлы деген аракет ниет болду иншалла. Рахмат силерге, орозоңуздар кабыл болсун. Тынч болуңуздар, Буюрса биздин дагы бара турган жерибиз бар эле. Отуруп алып сиздер менен кенен аш жеп отургубуз келди да, камера артында сүйлөгөндөй отуруп аш жеп алдыңыз го дегендей, анысыңарындай баягы кайсыл жерге ырыскың болсо ошол жердесиң да. Туурабы? Бирок иш деген иш экен. Иштерди бүгүн эртең толук бүтүрүп алсак, Кудай кааласа, анан дагы бир келебиз эжике. Рахмат, мейлиңиздер. Салам алейкум да бир жолу, урматтуу мекендештер. Алинур кандайсың? Жакшы. Писол жакшыбы? Арыктап кетсиңби? Ооба. Коrodо машиналар азайып калып турган, эмне болду? Баарын чаардың көбүчү. Оңдоп бүттүңбү? Ооба, эгелер алып кеткен. Кайра жаң келип атабы? Келди. Урматтуу мекендештер, биз кече күнү Орозонун эң башында Алинурдун үй бүлөсүнөн кабар алып зыярат кылып кеттик элек, билесиздер. Анан Алинурга аябай баа берип, таң каларлык сөзүңүздөрдү айттыңыздар да. Бир күнү бир Алинур боюнча бир кенен бир сюжет кылып чыгаралы деп турабыз. Анткени бул бала таланты төгүлгөн, ушундай бир Алла Таала ар бир инсанга ушундай талантты берип койот экен да. Анысыңарындай бул балага ушул талантты берген экен, мына Кудай каалса ушул үй бүлөсүнүн багарман балдардын катарын толуктап турат. Негизинен Алинур сага ушундай машина оңдоп бер деп кайрылгандар көппү? Көп. Өзүм айылымдан эле көп айтат. Жетишпей калган учурлар болобу? Канчада окуп атат элең азыр? 8. 8-де. Негизи келечекте деле планың ушубу же? Ушу көрөбүз да. Мына ушундай туугандар, негизи тура эле Алинур тура эле баа бир деген ой бар өзү. Иә, Дальнобойщик дегенсине. Негизи адам баласына кесип керек да. Бул ушул кесиптин ээси болуп калат да. Анан көпчүлүк азыркы учурда билесиздерби? 5 жыл билим алып, дипломдор чаң басып жаткандар көп. Анан кайра ошол дипломдун ээлери Алинурга окшогон колунан өнөр төгүлгөн усталарга жалдырап барабыз мисалы. Бардыгы эле азыр автобуна, машина минип калбадыбы? Анысыңарындай бул кесип дагы жаман эмес. Сонун кесип, үй бүлөсүн бакканга кенен жетерлик кесип да, чындыгында. Ушуну өздөштүрсөң ашыгы менен болот негизи Алинур. Себеби бул Кыргызстанда эле эмес, бул чет жакта, мисалы азыр Америкага барып мотор карап аткан кыргыздар болуп атат. Ниетти кыла берсең, Кудай кааласа өлкөлөрүңө, эжелериңе жардам бере турган балдардан болосуң. Урматтуу туугандар, биз кайра эле Нокен жергесиндебиз, Маасы жергесинде Тайыр ажы менен биргеликтебиз. Ажаба бул үй бүлөдөн негизи эл журт кабар алып турса керек, Нокен эле. Кабар алып турат, Кудай кааласа, ушу колунан келгенче жардам беришет го. Аз дагы үмүт бар, эми булардын дагы бир неме кылабыз, жаранабыз дегенге дагы көмөк жардам беребиз деген ой максаттары бар, Кудай кааласа. Астыда бара турган эмесин, Иншалла. Түшүнүктүү. Эже кантип атасыздар? Жакшы, Кудайыма шүгүр, отурабыз. Бала чагыңыз тынчпы? Тынч, жакшы. Балдар кантип, кыздарыңыз? Балдар окуп атышат, кыздарым, балам деле окуп атат. Экөө мектепке барып келет, өткөндө айттым, анан экөө үйдө окутуп кетишет, эме келишип үйгө. Кыскасы жашоо тирилик уланып атат. Уланып атат. Бирок кайра эле түйшүк ушу балдардын, кыздарыңыздын баягы эле ден соолугун ойломой. Ушулардын ден соолугун ойлойм ооба, кечке эле. Ушулар кайсы жерге барсам жакшы болот, канткени жакшы болуп кетет экен деген ой менен жүрөм эми. Ушул ой мага эч тынчтык бербейт, ачык эле. Жакшы болуп кетсе экен дейм, кыздар мектепке барса экен дейм, өздөрү буттары менен басып. Ушул күндөргө Кудай жеткирсин. Урматтуу мекендештер, биз кайра эле ушул кичинекей ихсаныбызды алып алып, баягы азык түлүк сиздердин аманатыңыздар, жакшы билесиздер. Мына ушуларды колдон келишинче жеткирип, даректерине бүгүн Рамазан айынын эң акыркы күнү эмеспи? Ошого колубуздан келишинче ушул биздин жардамчыларыбыздын, көмөктөшчүлөрүбүздүн, айкөлдөрдүн ушул ихсандарын жана ошол Ак ниет аманат коомдук фонду жаамат менен биргеликте ушул таратып аракеттин үстүнө жүрөбүз. Эжике бул кичинекей болсо дагы бала чакаңызга эме кыласыз. Анан бул азык түлүк менен балдарга жакшы эртеңки айт күнү бир сонун бир тамак кылып бересиз эжике. Анан дайыма ошол сизди колдоп жүргөн бир туугандарыбызга салам дубаңызды айта жүрүңүз. Анан урматтуу мекендештер, мен эжебизден өткөндө сиздер М-банк сураган экенсиздер. Бир М-банкын таштап кетейинчи, анткени алдыда келечекте келе турган ушул операциясына жардам болуп калсын иншалла. Номериңиз канча эле? Менин М-банк номерим 705 менен 730 740. Кайталап коюңуз.
705 менен 730 740. Мына Эң ушул бак номерим. ушул эмбакка колуңуздардан келишинче кабар салымыңыздарды кошсоңуздар болот эженин өзүнүн атында. Бул кичинекей кызыңыз, а? Бул кичинекейим Салиха. 3кө чыгат бул, Кудайым буйрса жакында. Ушу ден соолугун берсин, Кудайым ден соолугун айырбасын деп тилек кылам. Айтканыңыз. Анан ушу атасына да Кудайым ден соолук берсин. Атасы дагы ушу кыздарымда бардыгы басып кетсе, мен тилегеним ушул. Келечектери кенен болсун. Балдарым. Анан ушул биздин үй бүлөгө жардам берген, дагы деле жардам берип аткан бардык ушул биздин ушу кыргыз эли журтуна бардыгына чоң өзүмдүн үйүм бүлөм атынан терең ыраазычылык билдирем. Аллахым ыраазы болсун бардыгынан. Ушу орозонун ыйык күндөрдө кандай ой, максат, тилектер болсо бардыгы ишке ашсын, орундасын. Ушу бардык балдарын жаш балдар эч качан оорубасын. Менин тилегеним ушул. Айтканыңыз келсин, урматтуу мекендештер, момундардын эң башкы куралы дуа дейт. Бир керемет ушул бир туугандарыбызга дуа кылып туруңуздар. Ажаба ушул эл журтубуз дуа кылып турса, ушул балдар Кудай калса жакшы болуп кетсе, Бул Тайыр ажабабызды жакшы билесиздер. Мына азыр биз менен ушул кошулуп, бизге көмөктөшүп, муктаждардын даректерин жеткирип, кайра бир барган жерибизде муктаждар кошо чыгып, мынтип кайра көмөктөшүнтүп түн кирип калса деле аралап жүрөбүз. Бул Али Нурдун короосундагы машиналарды бир сен мынакты көргөзүп койсоңуз, мынакей уже могу машинанын дөңгөлөгүн чыгарып коюптур. Наркынын болсо капотун ачып коюптур. Аркадагы да капот ачылып турат. Наркын болсо алдын көтөрүп басып коюптур. Кыскасы бир эмне деп коет? Автоунаа касап эмес, ушул оңдой турган жай болуп калган да, керемет. Ушу короодо өздөштүрүп атат. Адам баласынан бир эч кандай амал качып кутулбайт дейт го, ансыңарындай. Эр жигитке жетим ушуну ыраазылык кылат. Колдон келишинче ушундай бир аракеттерди жасай берсек, ким ойлоптур бул кичинекей бала уста болуп калат деп, Али Нур, Ооба. Атадан калган өнөр да. 8-деги окуган бала көрдүңүздөр, Мейли Али Нур, жакшы тура, экөөлөрүңдү жакшы кара, тынч бол. Ден соолук зорбу? Зор. Жакшыбы баары? Настроение жокпу? Бар. Жакшы элеби? Атаң кантат, жакшы элеби? Жакшы отурат. Урматтуу мекендештер, биз баштан баштап атасын эфирге көргөзгөн эмеспиз, дагы деле көргөзбөй эле коелу эми. Негизи Кудайга шүгүр, эми бир аз ушул ден соолуктан сыркоолуп, кыйналып калгандыгына байланыштуу ушу Али Нур атасынын өнөрүн колдоп келатат. Эми Кудайым ушул үй бүлөгө толугу менен шифасын берсин. Жакшы тур Али Нур, өзүңдү жакшы карап ка, майлыбы? Үмүт үзбөй жакшы жүр, майлыбы? Арыктап кетипсиң, жакшы. Кичинекей коозулар. Бибинураларды уялтып силерге көргөзбөй эле коеюн, туугандар. Ушундай, бул Али Нурдун өнөрүнө мен аябай таң калам да. Мына карасаңар, мынакка алып кирип бир машинаны асып койгон мынакей. Дөңгөлөктөрүн чыгарып мынтип, көрдүңөрбү? Мынакей. Могул жерде бир машинасы асылып турат, мында. Карап атат бардыгын мынакей. Могул жакта бир машина, мунун капотун ачып койгон. Мен кийинкиде силерге кеңири бөлүшүп берем. Мына машинанын чамасы сатып алып, запчас кылып, наркыларга иштетип атат окшойт. Мен түшүнүгүм боюнча. Мунун мордасы жок го. Кыскасы ушундай ремонт. Али Нур, азыркы учурда кайсы машинаны карап атасың? Мунунубу? Бунун эмнесин карап атасың? Жүрбөт эле дейм, жүргүздүм. Эмнесинен экен? Коммутатордон. Капотунан бекен? Коммутатордон. Коммутатордон. Азыр жүргүздүң? Канча күндө эми карадың буну? Азыр эле жарым саат эле оңдодум. Неме, жарым саат эле? Манакей. Али Нур, негизиненчи, бул ушул машина ээлери, жүргүнчүлөр мындай сени наразы кылышпайбы анан эмгек акың боюнча? Жок, наразы кылбайт, берет. Беришеби? Наразы кылышпайбы? Жок. Өзүнүн көңүлүнөн чыгарып беришет да. Мынча деп деле айтпайсыңбы? Жок. Көңүлдөн чыгарып. Запчасы жок болсо запчас салам, анан ошо запчастын акчаларын берет да. Ал запчасты каяктан таап неме аласың? Машиналардан алам да. Мунуларды ошо мен айткандай эле ушу эме кылып алып алгансыңбы запчаска деп, Көрдүңөрбү? Достор. Ушундай. Али Нур, Кудай калса кийинкиде келип бир талантыңды бөлүшөбүз, Мен машинамды карап бересиңби? Мейли, жакшы тура. Давайте.
Канчага чыгып калды эже өзү? 4 жаш. 7 айлык. Канакей мыйыңызчы. Оппа. Охо, кана мындайчы бутуң барчы, бутуң көрсө. Охо, десе. Кичинекей бирок түзмескен да. Бар эмне. Кана мына бутуң барчы? Басып чуркап басып бергиси келип атат да. Негизи төрөлгөндө эле ушундай төрөлгөнбү? Төрөлгөндө мындан да неме деп ооруп төрөлгөн 50 дегенде жашайт деген. Ошо өзүм Бишкекке бабажаныкка алып барып, ошо кыйла жаш болуп калды да. Бияктагы врачтар эмне деген диагноз коюшты? Ошо ДЦП смешный формула коюшкан да. Ошол боюнча дарылашкан, бирок бабажанов айтты, бул ДЦП смешный формула эмес деп ошенткен да. ДЦПнын жеңил формасы деп ошенткен. Кайсыл жерлерге алып бардыңыз эжеке? Ошо Бишкекке алып бардым. Бишкекке бабажановго жана жабыл больницага алып бардым. Ошол жерге алып барып, ошол жерде бабажанов өзү карады. Ошонун чайнасын алгандан кийин кыйла кызым мойнуларын кармап, өзү отурганга аракет кылып ошентип калды. Андан мурун бул мойнунда кармай албай болчу да. Түшүнүктүү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн биз ушундай болгон бир туугандарыбызды зыярат кылып, орозонун эң акыркы күндөрү ушул зыярат кылып, кабар алып, колдон келишинче азык түлүктөр менен ушул бата дубасын алып кайтып аткан учурубуз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бизге бул үй бүлө көптөн бери кайрылып жүргөн. Бул биз турган жер кадимки Жалал Абадтын Базар коргоонун Арслан бабка кетип аткан жаңак туннель бар эмеспи? Мына ошонун катарындагы айылдарда турабыз, 1-май айылында. Бул кичинекей кыз мына ушул бутунун сөөктөрү туура эмес өсүп аткандыктан, негизи ушул Кыргызстанда кыйла эле ушундай жардам болуп тур, бирок чет жакка алып барып, балким Индияга алып барып, ушул баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жогорудагы Нокендеги 4 бир тууганыбыздын операцияларын көрүп жүрүшкөн, ошондой жакшы натыйжа болуп калабы деген үмүт менен кайрылып жүргөнүм көптөн бери. Бүгүн насип кылып келип калдык. Азыр эжебиз толугу менен айтып өттү, мында бүт бардык документтери турат. Мына бутунун рентгенин мен сиздерге мынакей көргөзөйүн да, көрүнүп атабы? Мына буттагы рентгендин формасын караңыздар, мына сөөктүн өсүшүн көрдүңүздөрбү? Бул кыздын бутунун немеси сөөгүнүн өсүшү мына ушундай. Мынакей. Чындыгында такыр түз эмес да. Анан эми балким бул баягы бул сөөктүн түз эмес өсүп аткандыгында ар кандай диагноздорду коюшат экен да. Мисалы миопатия, мисалы сколиоз, биз көптөгөн ушул бейтаптарды алып бардык. Мына ошонун негизинде эжекебиз балким ошо каражатка келип такалат деп бардык элечи. Чет жакка алып барыш, бир азыр жада калса Кыргызстандагы больницага кайрылыш деле ушул каражатка келип такалат. Ошонун негизинде ушул эл ортосуна көпүр болуп бериңиз деп кайрылып жүргөн эле. Анан эжеке бүгүн биз негизи башка иш менен жүргөн элек, ушу насип болуп бүгүн келип калдык. Баягы ушул акыркы орозо фитир, зекеттерди таратып жүрдүк элек. Ушул азыр Нокенде таратып, мына ушул жакка келип калдык. Анан аз да болсо жанагы продукта менен үй бүлөңүз менен бир бата дубаңызды кылып коебуз. Бизге көмөктөшүп аткан биздин мекендештерибиз бар, өздөрү бөтөн эл, бөтөн жерде сыртта эмгектенип жүрүшөт. Ушуларга бир жакшы дубаңызды берип коебуз. Андан сырткары биз негизи ушул ар бир азык түлүккө эт кошуш керек эле. Анан эт эми убакыт алыс, убактар кандай убакыт болуп калат, пакеттин ичинде айнып калышы мүмкүн. Ошонун негизинде биз ошону растай албай эме кылып атабыз. Мына конверттегини ушу аз болсо дагы балаңызга жаратып коебуз эжеке. Анан эми урматтуу мекендештер, келиңиздер, эми баягындай ар бир нерсеге бир себеп менен болот эмеспи? Алла Таала бир нерсеге бир нерседен себеп кылып жараткан, мисалычы. Ошого ушул иштин аркасында себептен эбеп болуп, бул кичинекей кыздын ден соолугуна бир себепкер болуп калайлы деп мен сиздерге кайрылып кетер элем. Балким кол сунам
жардам берем дегендер үчүн мен эжебизден ушул эм банкы бар экен, сиздерге айта кетейли. Эжеке эм банк бар дедиңиз, канча номер? 0772 92 19 97 Бегмайты деп чыгат. Ким деп? Бегмайты. Мына ушул номерге кайрылып колдон келишинче көмөктөшсөңүздөр болот. Анан негизи канча жылдан бери бул оору менен алышып келатасыздар? 2019 жылдан бери. Кызым 2019 жылы төрөлгөн. Ошол жылдан баштап ушул оору менен алышып келебиз. Канча жолу операция болду? 2 жолу. Бири 2020 болду, анан 2021 болду. Операциядан кичине болсо да ийгилик барбы? Жок, ийгилик жок. Ошол мурун кандай болсо ошондой эле болуп кетти да. Азыр кана тургузуп көрүңүзчү. Так. Урматтуу туугандар, эч бир эне ушу балам деп сыздабаса, эч бир жаш наристе канам бул жакты карап басчы. Канам эмне кылчы? Тай болчу. Мына карагылачы. Бутунун негизи ушул формасы ушул экен да. Ай. Кудайдын бир эң оор сыноосундагы мындай периште кыз экен да, карагыла, кичинекей. Балким мындан деле оор бейтаптарды чындыгында операция алып барып келген учурларыбыз болгон, билесиздер, жакшы болуп кеткен. Балким бул кыздын дагы ден соолугуна себепкер болуп калаттырбыз иншалла сиздер менен биргеликте. Азыр ишти башталы, биз ушул жумуш арасында эле азыр зыярат кылып келип калдык. Бир күнү атайын келип, толугу менен могул кагаздагы диагноздорун баардыгын сиздер менен бөлүшүп, анан кайсыл жерде кандай операция жасалат, ал операция канча каражат кетет, анын баардыгын кийинки эфирлерде бөлүшөлү. Азыр колдон келишинче ушул жогорудагы эм банкына көмөктөшүп, каражат чогултууну баштай берсек туугандар. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, биз ушул Индия менен сүйлөшүп, ушул кыздын ден соолугуна күрөшөлү, жөнөтөлү, жакшы болуп кетсин иншалла, туугандар. Рахмат эжеке. Эми баягындай үмүтсүз бир гана шайтандай то жакшы үмүт кылып турсаңыз, Алла Таала ушул кызыңыздын ден соолугу аркылуу сиздерди сынап атыптыр да. Эми ар бир пендеге ушундай бир нерсе кылып себеп кылып сынайт эмеспи? Анысыңарда ушу кызыңыз аркылуу, кызыңыздын ден соолугу менен сиздерди, ушу үй бүлөңүздөрдү сынап атыптыр. Кудай калса баары жакшы болот, сар саналуу болуңуз, эжеке. Мына ушундай, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бүгүн бизден азыр дагы Жалал Абадта күтүп аткан бир туугандарыбыз бар. Кээ бирлерин эфирге бөлүшө албагандарыбыз бар, кээ бирлери тартанат, уялат. Эфирлерге бөлүшө албагандарыбыз болуп атат. Кыскасы, сиздердин аманаттарыңыздар колдон келишинче мына бүгүн азыркы учурда сааттын жебеси биз оозду жолду ачканбыз, урматтуу туугандар. Ошо жолдо ооз ачкан боюнча жада калса тамак да ичпестен жүрөбүз. Мынакей сааттын жебеси 21:45 болуп калыптыр туугандар. Бул 21:45 10 болуп калыптыр мына. Ооз ачылганына уже 2,5 саат болду. Мына азыр ушул учурда дагы түн жарымда деле ушул сиздердин аманатыңыздарды даректерине жеткирүүнүн аракетиндебиз. Анткени сиздер бизге ишенип жөнөттүңүздөр. Сиздер бизге ишенип аманатты моюнга жүктөп койдуңуздар да. Эми бул чоң жоопкерчилик бир. Экинчиден бул түйшүк да. Бул түйшүктү жообундан алыш үчүн ушул аманатты жеткириш керек, аракет кылыш керек. Ошонун аракетинде болуп атабыз туугандар. Бирок ушунчалыгына рахмат, Алла разы болсун. Бирок ушул бир туугандарыбызга көпүрө болуп атабыз, себепкер болуп атабыз, үнүн сиздерге жеткирип атабыз, сиздердин аманатыңыздарды жеткирип атабыз, көпүрө болуп атабыз негизинен. Алла разы болсун. Мына ушундай туугандар. Колдон келишинче аракетти жасап атабыз. Бүгүн азыр Жалал Абад шаарында дагы аткарыла турган иштерибиз бар. Мен ушул жерге чейин видеомду токтотоюн. Эфир и так эле узак болуп кетти. Мына эртеден бери Кудайга шүгүр ишибиздин башын баягы СИЗОдогу биздин 200ге жакын мекендештерибиз бар экен. Мына ошол жерден баштадык. Ошол жерге ифтарлык кылып бердик. Ал жакта эч кандай видео съемка деген маселе болбойт. Эми ал кайсыл жер экен деле сыр боюнча кала берсин. Бирок кирип көрүп чыктык. Бир туугандарыбыздын көздөрүндөгү нуру чачырап, ушундай бир алардын үмүтүн көрүп чыктык дегендей. Мына ошол жака ифтарлыктан баштадык. Андан тарта ушул Нокен шаарынын Нокен жергесиндеги бир туугандарыбызды кыдырдык. Мына азыр базар коргон. Кыскасы колдон келиши аракет мына бүгүн эң акыркы күн, Рамазан айынын эң акыркы күнү 9 апрель 2024 жыл туугандар. Эртең айт ороз айт майрам. Эртең эми айтты окуйбуз. Кыдырчу жерлер бар дегендей. Анан Бөрсүгүндөн мен Ошко барам деп аттым элем, жетише албай калдым Ошко. Бөрсүгүндөн 11-12лери Ошко барып колдон келишинче ушул Оштогу бир туугандарыбызды ал жакта
мекендештерибиз дагы колдон келишинче кабар алганы аракет кылабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мен ушул жерде видеомду жыйынтыктайын. Аллах разы болсун, тынч болуңуздар. Кармаган орозоңуздарды Аллах таалам кабылган болсун. Берген ихсаныңыздарга Аллах таалам эки дүйнө эсепсиз соопторун жазган болсун. Дайым алуучу эмес, берүүчү колдордон болуп жүрө бериңиздер. Жакшылыктар жарышалы. Кудай кааласа мындай болгон бир туугандарыбыз, бүгүнкү эфирибиздеги бир туугандарыбыздын ден соолуктарына мындан кийин дагы көмөктөшөбүз иншалла. Дайым колдоп туруңуздар. Биздин Ак Ниет Аманаттык коомдук фонду менен бирге болуп туруңуздар. Ушул видеолорду максимально таратыңыздар. Буйруса эртеңки айт майрамы жакшы тосуп алыңыздар. Кадимки жаңак туннелди көрдүңүздөр. Көрүп атасыздар. Саат достор 10-дон 9 өттү, 10-дон 10 өттү. Бүгүн 9 апрель, орозонун эң акыркы күнү. Мына буйруса сонун ишибизди аяктап, жыйынтыктап азда жалап да бир-эки муктаждарга барсак, иншалла бүгүнкү ишибизди жыйынтыктап калат экенбиз. Базар Коргон, Нокен бүгүн сонун туугандарыбызды зыярат кылып, кабар алып кетип баратабыз достор. Ушундай. Каралач керемет айыл. Айыл ушундай да. Айрыкча бул Базар Коргондогу жаңак туннелди билсеңиздер керек. Гиннес китебине гана киреликтик болбосо дүйнөнү таң калтырды болуш керек. Кадимки кыргыз жаңагы билесиздер кайсыл жакка чейин кеткен. Айрыкча түрктөр мына ушул кыргыз жаңагын шириндиктерге, жакшылыктарга пайдаланышат, кайра бизге экспорттошот, билесиздер. Кыргызстан ушундай кең байлыгы